Чынакулович, сиз төрага, сиз мыйзамды бузбаш керексиз. Азыр ар кандай ушундай сөздөр айтылып берет да, кийин сиз төрага болгонсуз, сиз ошо мен комитеттин мүчөсү катары сүйлөп коеюн. Кечээ мен суроо бердим. Макул 74 менен 80 добушка жетпей калды, 74 добуш өтпөй калды. Зулушев депутат бир айтып калды, макул бир добуш коштук 75 болду. Башка депутат эч ким кайрылган жок да. Бу бир. Экинчи, мыйзам негизинде жок, көрсөтпөгүлөчү мыйзам негизинде. Кайсы статья негизинде көрсөтө албай коюшту. Анан кийин Чынакулович, бул жерде мыйзам сиз бузбаңыз, шашпаңыз. Дагы бир мен айтып кететилим. Кечээ дагы СДПКнын депутат өкүлдөрүнө кайрылып кететилим. Мына Алмаз Шаршенович Issыкөлдө сүйлөп атканда айткан. Шайлоодо чыгып атканда тизме бузулбаш керек деп. Ошол саясатты колдош керек да. Анан кийин ушул мыйзам долбоорду жакшылап карасаңыз, канча деген миллион, 100 миллионго жакын деген салыктардан кетип атабыз. Бюджетке түшпөй калат ушундай салыктар. Ошону дагы карап коюш керек. Ошон үчүн бул жерде терең ойлонуп, мыйзам бузуу болбосун деп, Чынакулович, сиз бул жерден шашпаңыз. Коебуз, добуш менен чечебиз. Өтөт. Бирок кийин, анан кийин чыр чатак ошол жерден болот.